Мелис Аспеков. Текебаев соттолуп кетүүдөн коркуп шайлоого барган жок. Жас саясатчы Мелис Аспеков партиялык система Кыргызстанга туура келбей турганын, парламентти 2 мандаттуу башкарууга өткөрүү зарыл экенин, бул өз кезегинде жогорку кеңеште тең салмактуулукту жаратаарын белгилейт. Парламентке аттанган талапкерлер боюнча кандай пикирдесиз? Биздин мамлекет азыркы башкаруу системасы менен туңгуюкка такалды. Каякты караба мамайдын көрү. Өкмөтүбүз системалуу кризиске түштү. Бюджетте дефицит бар. Кредиттен экинчи насияга чейин деп жашап калдык. Тышкы карыз чаштан көп. Ал эми ушундай кыйын абалда биздин кландар миллион долларларын кучактап, добушту сатып алуу аракеттерин көрүүдө. Партиялардын тизмесине көз салсак, билимдүү, илимдүү профессор, академиктер жок. Алардын ордуна базаркомдор, аферист, чайка ырчылар, бандиттер келе жатышат. Бул өтө коркунучтуу көрүнүш. Шайлоо ар бир райондон бир мандаттуу өткөндө гана парламентке мындай сапатсыз депутаттар келбейт. Жогорку кеңеш 2 палатадан турганда эл өкүлдөрүнүн саны кыскармак. Башкы ата мекенчи Өмүрбек Текебаевдин шайлоого катышпайм дегенин көпчүлүк жактырып, башка лидерлерди да ушундай кадамдарга барууга чакырып жатышпайбы? Мындай кадам эмнеден улам келип чыгышы мүмкүн? Бизге Өмүрбек Текебаевдин батыштан көчүрүп келген башкаруу формасы чак келбейт. Мисалы, бир райондон 3-төн 4-төн депутат бар. Ошол эле учурда башка аймактарда бирөө да жок. Тең салмактуулук кайда? Текебаев жүргөн жерге чөп чыкпайт. Бул саамда жаш күчтөрдү колдонуп, өзүнө саясий упай топтоо аракетинде. Анын келечек муунга орун бошотуу дегени карандай калп. Элди кайрадан алдоодо. Ал кууланып жатып соттолуп кетүүдөн коркконунан шайлоого барган жок. Текебаев орноткон башкаруу формасы мамлекетти жарга такады. Каражат болсо эле партиянын алдыңкы тизмесине илинсең болот. Бул өлкөнүн улуттук коопсуздугуна чоң сокку урат. Кадыр Маликов муфтийдин орун басары болуп дайындалды. Дин таануучу Кадыр Маликов Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка муфтий Максатбек Ажы Токтомушев кол койгонун муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Кадыр Маликов 1972 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал 2006-2007 жылдары Борбор Азиядагы Америка университетинин социалдык иликтөөлөр борборунун исламды изилдөө тобунун жетекчиси. Кыргыз-Орус университетине караштуу стратегиялык талдоо жана алдын ала божомолдоо институтунун ислам изилдөөлөрү боюнча жетектөөчү адиси болуп эмгектенген. 2017 жылдан бери Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп иштеп келаткан. Муфтийдин мурдагы орун басары Замир Ракиев 10 августта Бишкек шаарынын казысы болуп дайындалган. Улукбек Кочкоров: мен соттордун абийирине койдум. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жактоочу Бактыбек Жумашев кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн башкы прокуратурага арыз менен кайрылуусу боюнча жооп берди. Эскерте кетсек, жактоочу Улукбек Кочкоров Бишкек шаарындагы карылар үйүнүн мурдагы директору Эркингүл Абдылдаеваны мыйзамсыз кызматтан алган. Бирок Абдылдаева сотко кайрылып, жогорку сотто дагы мыйзамсыз кызматтан алынганын далилдеп утуп алган. Бирок министр Улукбек Кочкоров Абдылдаеваны кайра кызматына койбой жатканын билдирген. Министрликтен мага алгылыктуу жооп бербей жатышат. Абдылдаеваны кызматка кайрадан коюп, албаган айлык акысын төлөп бериши керек. Соттор Абдылдаева мыйзамсыз кызматтан алынганы боюнча чечим чыгарган. Министр Улукбек Кочкоров соттун чечимин аткарбагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп билдирген жактоочу. Самара Каримова биримдик менен шайлоого бара турганын тастыктады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова биримдик партиясы менен шайлоого бара турганын расмий тастыктап, калкка кайрылуу жолдоду. Анын айтымына караганда, жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого талапкерлигин койгон, бирок түрдүү себептер менен алып салган. Урматтуу досторум, шайлоо жакындаган сайын кичинекей мүмкүнчүлүктү өз пайдасына оодарып, жалгандан пиар жасап көнгөн айрым адамдардын аракети менен адаттагыдай эле менин тегерегимде түркүн кеп, узун ушак сөздөр жүрүп жатат. Бир канча партияларга барып аракет кылды, тигиге буга барып жүрөт, же дагы башка ушул сыяктуу түрдүү жөө ушактар, жада калса массалык маалымат каражаттарына дагы макала болуп чыгып жатат. Мен бул боюнча сиздерге кайрылып расмий билдирүү жасоону туура көрдүм. Өзүңүздөр билгендей, мен пандемия алдында Ош шаардык жергиликтүү кеңешине биримдик партиясынын атынан кандидатурамды койгом. Дарак бир жерден көгөрөт. Менин тандоом биримдик партиясы. Бүт дүйнөгө тараган кара тумоо биздин өлкөгө да келип, өзгөчө абал киргизилип, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо иштери токтотулгандан кийин мен үй бүлөм жана чыгармачылык иштерим менен гана элекмен. Эч бир партияга барып суранып, жогорку кеңешке аттанам деген жерим жок. Бул негизгиси ушак.
Мен өз тандоомду жасагам. Мен Биримдик партиясы менен биргемин, бирок бул шайлоодо эч бир партия менен жогорку кеңешке баруу ниетим жок экенин расмий билдирем. Буйруса келечек алдыда, Кыргызстан үчүн кызмат кылуучу күндөр алдыда. Ал эми бул шайлоодо өлкө үчүн чын дилден күйгөн мыкты партиялар тандалышына тилектешмен. Бардык талапкерлерге ийгилик, биримдикте ынтымактуу жашайлы. Урматым менен Самара Каримова деп жазган ырчы. Ачыш үчүн канча төлөш керек? Азия Микс командасынын оюнчусу Марат Жуманазаров жума күнү мечиттердин ачылбагандыгына нааразычылыгын билдирди. Маратик аты менен таанылган Азия Микс КВН командасынын оюнчусу Марат Жуманазаров бүгүн 21 август жума күнү шаардагы мечиттердин ачылбай жаткандыгына нааразычылыгын билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазган. Бардык жерлери ачылып, мечиттер ачылбай жатат. Ушундай жуманын ыйык күнүндө бул жабык турган дарбазалар адамдын көңүлүн түшүрөт. Ушундай сонун жерлер жабык бойдон турат деп жазган ал. Мындан тышкары Марат Жуманазаров сиздер мечиттерди ачыш үчүн канча төлөш керек деген жазуусу бар плакатты кармап алган. Генерал Курсан Асановдун ачыла элек сандыгында эмнелер бар? Саясий майдан барган сайын кызып баратат. Биз күтпөгөн айрым популярдуу адамдарда аламанга таанышканына күбө болуудабыз. Маселен, Кой Таш окуясы жана Терпела Жеңиш Разаковдун даттануусу менен соттук процессти баштан кечирип жаткан генерал Курсан Асанов бүтүн Кыргызстан партиясына кошулуп, шайлоого барууга билек түргөн кербези. Мындай кабар коомчулук тарабынан жылуу кабылданганы айтылууда. Учурда Курсан Асанов соттоло элек, андыктан шайлоого катышууга толук укугу бар. Сентябрга чейин райондук жана Бишкек шаардык соттору өкүм чыгарууга жетишпейт. Демек Курсан Асанов БШКдан депутаттыкка талапкер катары катталса, кол тийбестикке ээ болуп, саясий күрөштө өзүн көрсөтүүгө толук кандоо мүмкүнчүлүк алат. Публикага таасир эткенде, элди ынандырганды, ошондой эле журналисттер менен иштешкенди мыкты өздөштүргөнүн эске алсак, анын жылдызы чукул арада жанып, рейтинги ого бетер көтөрүлүп кетпейби? Буга чейинки куугунтук жеп келатканын, күч органдарынын интригаларына кабылганын ачыктап, көп сырларды ашкерелеп салышы да ыктымал. Эң башкысы ал өзүнө ишенимдүү жүргөнү менен өзгөчө. Мындай шартта ачыла элек сандыктагы кызыктарга күбө болобузбу? Дагы бир маанилүү жагдай, эгерде Курсан Асанов чын эле кылмышка шектүү болсо, анда бүтүн Кыргызстан партиясына кирмек беле. Өз жанынан чоочуламак да, туурабы? Демек ал Тайманбас мүнөзүнө салып, акыры акыйкат жеңерине ишенип, радикалдуу оппозицияга аттанганы ушулбу? Ооба, булар олуттуу суроолор. Окурмандар жообун оңой эле талдап алса керек. Айтор оор сыноону баштан кечирип келаткан Курсан Асанов саясаттын түйшүктүү жолуна түштү. Ойчул ойлонгонча тобокелчил тоо ашыптыр дейт. Көп саясатчылар, чиновниктер бүтүн Кыргызстанга кирүүдөн коркуп тышканда ал чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Бул бел болобу? Эл Тараза, Азия Ньюс. Илим Карыпбеков Дамком келип шайлоого бир добушка 5000 берем деди. Күздө өтө турган парламенттик шайлоого добуш сатып алуу өнөктүгү калк арасында тымызын башталгандай. Алса КТРКнын мурунку директору Илим Карыпбековго Дамкому добуш үчүн 5000 сом бере турганын айткан. Бул тууралуу Карыпбеков соц тармактагы баракчасына жазды. Ушул интервьюмду Кошуна үйдүн Дамкому көрүп алып, өлкөмө илбой жардам кылам дебедиңби? Жүрү, паспорт чогултуша калчы шайлоого. Өзүңдүн дагы паспортуңду ала кел, 5000 сом берем добушуңа дейт. Йол киники десе, менин ыйык өлкөм ушундай жардамыма муктаж болуп калса, анда кыйын эле болуп калыптыр Кыргызга деп ойлонуп туруп, эй акмак, сен эмне мени келесо деп ойлоп атасыңбы, сволуш десе, менин добушум 5000 сомго сатылбайт. Сен билесиңби, мен кандай честный адаммын. Мен деген кыргызымдын накта патриотумун. Кыргызча так сүйлөп жүр, илбой деп орусча кошпой, деп катуу айтып, 5500 сом берсең ойлоноюн, эми макул, кошунабызго кантсе дагы дедим, деди Илим Карыпбеков. Уяттуу сүрөттөрү үчүн спортчу тойду токтотуп, жубайын кууп жиберди. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Орусиянын атынан Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо уткан балбан Заурбек Сидаков үйлөнүү тою өтүп жаткан учурда тоюн токтотту. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, анын башкы себеби тойдун катышуучуларынын уюлдук телефондоруна Заурбек Сидаковдун жубайынын уяттуу сүрөттөрү жана видеолору келген. Ал сүрөттөр кыздын мурунку жигити тарабынан жиберилгени белгилүү болду. Бул окуядан соң спортчу тойду токтотуп, колуктусун кубалап жиберген. Ал эми өзү эсине келгенче достору менен шаар сыртына чыгып кеткен, деп жазат россиялык басылмалар. Булак коом Чекит пресс.